Биз кемпирабатчылар пикирибиз үчүн камалдык. Пикир үчүн, сөз үчүн. Таң калыштуусу кылмыш иши жок болчу. Бизди камап туруп анан тергөө башталды. Сизди сындырып койгонго аракеттер болдубу ал жакта? Түрмөнүн ичинде дагы, сыртындагы ГКНБ, МВДны да, ГСИНди да, соттун да, прокурорун да минип алган. Ал эми түрмөдө отурганда ушул телефон аябай маанилүү. ГКНБ келип ат дегенде СИЗО менен ГСИнин кызматкерлери титиречип багыштар. СИЗОдо шарттары кандай? Биринчи барганда адамдар чочуй турган жер Баткен окуясынан кийин келип билдирүү кылган да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өлкөдө кийин президент 21-жылы сизби же Ташиевпи? Түрмөнүн ичинде да өзүнчө мода бар болчу. Ким кандай саат тагынат, ким кандай шым кийинет деп. Ошол 11-де обед бүткөндөн кийин бир саат 12-ден кечки 5-ке чейин Кыргызстан боюнча СИЗО түрмө бүт бардыгы уюшкан кылмыш топтун колуна өтчү. Таасир талашып, оппозициянын баарын жок кылып, жарандык коомду тыйып, эркин медианын оозун басып, айрымдарын камап, ОПГ менен күрөшөм деп жакшы күрөш болду. Действительно күрөш болду. Империяны талкалашты. Бирок талкалап коюп туруп, кайра өзүнчө бир мамлекеттин ичинде мамлекеттик ОКМК аталышындагы өзүнчө империя түзүп алып, анан болду досум, эми мен президент болушум керек. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин көчөдө подкастыбызда конокто саясатчы Кемпирабад иши боюнча айыпталган Жеңишбек Молдохматов болмокчу. Саламатсызбы? Бар болуңуздар. Кош келдиңиз биздин студиябызга. Алгач эле ушул Кемпирабад иши боюнча сурагым келип атат. Негизи иш кандай тергелди, кандай жагдайлар болду, ошону кенен бир ачып берсеңиз. Эми сөздүн башында сиздерге мен терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин канал аркылуу баардык эркин медиага, журналисттерге ушу айтор Кемпирабад иши 3,5 жыл созулуптур. Ушу 3,5 жылдын ичинде бизге ишенип колдоп турушту. Мунун баардыгы сезилип атты, көрүп аттык. Анан айтор силерге өзгөчө рахмат айтышым керек, анткени биринчи эфирге чыкканда Политклиникага мен анда айттым эле. Ушу мени 3-4 күн, 2-3 күндө камайт деп. 4 күндөн кийин камалдым. Анан тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Экинчи жолу кайра Политклиникага биринчи камалып чыккандан кийин чыктым. Эфирде Кемпирабад боюнча талкуулап, Айгүл эже болчу. Анан айткам, Айгүл эже ушу эфирден айткам, ушу 2-3 күндөй мени камайт дегенде 4 күндөн кийин кайра камады. Биринчи эфириңерде 4 күндөн кийин камалдым, экинчи эфирде 4 күндөн кийин камалдым. Өкүнгөн жоксузбу анан бекер бериптирмин интервьюну деп? Жок, эми саясатта өкүнүү деген болбош керек. Болбош керек, анын баарын билдик, көрдүк да. Эми жалпы Кемпирабад боюнча. Кемпирабад кылмыш иши 2022 жыл 23 октябрда Жапырт камуу башталды. Таңкы саат 7:30-дан 8-ге чейин 27 саясатчы, активист, журналисттердин үйүндө тинтүү жүрдү. Дароо роудуга алып барды, протокол кол койдур дагы. Эртеси таңкы 5-ке чейин 1-май райондук сотунда баш коргоо чарасы каралды. Таңкы 5-ке чейин. Бизди камоо учурунда Бишкек шаардык баягы ички иштер башкармалыгында немеси бар, ИВС бар да, орун жок. Бир жагы Ысык Ата, биягы Токмок, Кара Балтага чейин ИВСтер бошотулду. Мына ошол жерге барып бизди жайгаштырды. Анткени ошол кезде 27 адам болчубуз. Баш коргоо чарасына келгенде Талант Ишалиев деген жигит бар. Анын ишин дароо бөлүштү. Эмнеге? Анткени ошо Талант Ишалиев кылмыш ишинде да бар да, ошо баардык жазууларды ошо жигит өткөргөн. Жана секретный конверттерден бери жүрөт, биз анткени скрывать эттик да. Кайман аттары менен ким жаныбызда отурган, ким жазып берген, ким берген дегендин баары. Айтор ошо менен бизди камоого алды 2 айга. Таң калыштуусу кылмыш иши жок болчу. Бизди камап туруп анан тергөө башталды. Жалпы тергөөгө 37 тергөөчү кирди. То есть тергөө тобу түзүлөт, анын башында Жапеков отурат, анын башкармалыгында 37 тергөөчү, анын 10 бул ГКНБдан, 27-си УКМКдан. 37 тергөөчү
2 ай тергейт. 2 ай тергеп, кылмыш жок, жоопко тарта турган адам жок деп чечим чыгарып берет. Бул бизде октябрда камап атат да. Ноябрда ушундай чечим чыгат. Бир этек чегинде. Бирок башкы прокурор ошол кезде Курманкул Зулушев кат жолдойт МВДга. Карагыла кайра деп. Карагыла дейт дагы, анан барып туруп жандандыргыла деп анан буйрук келгенде кайра жандандырышат. Түшүнүктүү болушун айтып берейин. 2 иштен турат. 073 номеринде кылмыш бул ГКНБ тарабынан козголгон. 326 берене бул бийликтик күч менен басып алууга даярдык деп. Анан 547 номер. Бул Кемпироват МВД козголгон. 073 ГКНБ козголгон кылмыш иши 1,5 айдай тергелет дагы, ал жерде так жазылат. Кылмыш жок, жоопко тартылган адам жок деп. Кыскартылбай токтотулат. Бирок ушул ишти Курманкул Зулушев башкы ген прокурор болуп турган жандандырып туруп МВДга айдайт. МВДны объединение эткиле деп туруп, анан 547 томдо номердеги кылмышын ачышат. А жерге 2 статья илинет. Бийликтик күч менен басып алуу, анан массалык башаламандыкка даярдык деп. Ушул экөөнү кошот дагы, анан кайра жандандыргыла дейт. Жандандырып, МВД ишти тергейт 2 ай. Анан 2 айдан кийин алар да жазат. Кылмыш жок экен дейт. Дегенде баш прокурор Зулушев парламентке барып сүйлөйт. Айтат, Кемпироват деген иши жок. Иш жок. Кылмыш иши бар. Булар кылмыш кылган. Деп туруп, ошол эле нерсени президентке алып барып берип атышпайбы булар? Гриф секретность менен. Булар кылмышкерлер деп. Көрдүңүзбү? ГКНБдагы прокуратурадагы. Анан кайра МВДга жиберет да айтат, жандандыргыла ишти дейт. Анан МВД кайра ишти жандандырат. Ошо менен тергөө уланат. Айлалары кеткенде МВД менен ГКНБ биригип, анан Азамат Жанышбек уулу деген политолог экспертти таап чыгышат. Тиги илимий академиядан. Ал да бир өзүнчө бир кандай десем бир билими жок бир балада. Аны сурасаңар илимий академиядан. Политолог эмес ал. Анан ал келет дагы кол койдурушат. Эми карап туруңуз. Баш аягы 27 адам. 27 адам камакка алып атканда. Башкорго чарабызга келгенде Эшалиев Тыргычатта 26 адам калабыз. 26 адам СИЗОго киребиз. Ошол кезде 26 адамдын материалдарын жана политолог бир жумада экспертизадан өткөрүп берет. Бир жумада. Эми карап туруңуз, мага тийиштүү материал, мисалы, ошондо түшүнүктүү болот. Экспертиза 26 айыпталуучуга өткөрүлгөн. Политолог 52 саатта өткөрөт, лингвист 480 саатта. Политолог бул бир жумада өткөрүп атат. Мага тийиштүү 8 материал берилет. Анын ичинен 5 видео, 2 скрин, бул Facebook, жанагы тексттер боюнча, видео материалдар боюнча, поликлиникага берген интервьюлар жана башкалар. Бардыгы ушу мага берген видеолор боюнча тергөөдө 2 саат 16 минут 35 секунд экен. Видеонун баарын көрүп чыксаң. Текст боюнча 802 сөз. 1 минута эл аралык стандарт бар. Адам 1 минутада 200 сөз окуйт. Мындай норма. Политолог 26 айыпталуучунун ар бирине 2 сааттан короткон. Түшүнүп атасыз да? 2 сааттан короткон болот, эгер мону бөлсөк. Ошондо тиги Азамат Жанышбек уулу деген менин мага тийиштүү видеолорду көргөнгө жетишкен эмес. 2 саат 16 минут болуп атат мага видеосу. А мага 2 сааттын ичинде бул күнөөлүү деп таап кол коюп берип атат. А мага тийиштүү сөздөр эле, текст эле 802 сөздөн турат. Эгерде 1 минутадан 200 сөздөн окуса, жетишпейт буга. Политолог жыйынтыгында 2 саат мага бөлөт. Жана мага боюнча экспертиза берилген 136 минута 27200 сөздү окуш керек болчу. Окуган эмес бул. Алып туруп эле даяр кагазга кол кое берген. Бул мага гана тийиштүү. 27 адам, 26 адам элестетиңиз. Ошо менен башаламандыкка даярдык бар. Күч менен басып алууга даярдык көрүлгөн. Дейт да ошо менен бизди камайт. Биринчи район сотуна барабыз. Иш тергелип отуруп өткөрүшөт. А жерде иликтенип, жиликтенип
баардыгы жакшы каралып, Марат Сыдыков деген судья акырында адилеттүү, туура, чынчыл чечим чыгарып берет. Ал эки сөз жазат, эки сүйлөм. Курамында кылмыш жок, кылмыш жоопкерчилигине тартылатын адам жок деп туруп актайт баарыбызды. Бирок ошо айып өкүмдү окуурдун алдында эч ким ишенген эмес. Мен, Азимбек Бекназаров Анаркулович, Жээнбеков Равшан Баурбекович үчөөбүз өзгөчө контролдо болдук да, өзгөчө особый контролдо. Башкаларды баягы автозак деп коет, спецмашина менен алып келсе, бизди өзүнчө машина менен, өзүнчө спецназ менен кайтарып, өзүнчө бөлүп карап, ушундай болот да. Өзгөчө кароодо болдук. Анан үчөөбүз соттун өкүмү окулар күнү тамаштап отуруп калдык. Равшан байке эмне кыласың десе, мен барып бир огород алып ошол жактан бир нерсе өстүрөм дейт. Азимбек сизчи дейм. Десем, мен силердин жаныңарда эле болуп турам дейт. Хорошо, анда биз баарыбыз окат кылалы деп тамаштап калдык. Ишенген эмеспиз. Ошол жерден аш бастырып койдук. Анан кечинде келебиз, өкүмдү угуп алып, чечим менен келип, тамак ичип алып, эмне кылабыз эми? Тагдырдын жазганы ушул деп коюп сотко бардык. Сотто адаттагыдай эле отурдук. Сот кирип кетти совещательныйга. Жарым саатка жетпей чакырды. Биз ойлодук, токтом даяр экен, значит кеттик. Негизи айтылып аткан үчөөбүзгө 12,5 жылдан берилет деп. Чыкканда эле баарыбызды актады. Ошол жерден биздин айымдар, мен ошо айымдардын баатырлыгын ошол жерден көрдүм да. Мисалы Клара Сырахбековна да, мен энем менен тең Айса эже, Гүлнар эжелер баары, Перизат айым, Рита эжелер баары неме менен келген, сумкалар менен. Даяр. Камалабыз деп келишкен. Камалабыз деп сумкалар менен келип, бул эмне десек, кетебиз деп калышкан. Актоо өкүмү чыккандан кийин баарыбызга таң калыштуу болду, күтүүсүз болду, бирок аябагандай сүйүнүч, кубаныч менен кабыл алдык. Анткени чынында сот ушундай болуш керек да, чечимдер. Экинчи көп өтпөй эле 1 айдын ичинде күчүнө кирет да. 1 айга жетип жетпей, бир 4 күн калганда, 5 күн калганда башкы прокуратура жазды. Бишкек шаардык сотуна апелляция. Ошо менен шаардык сотто 1 жыл 8 ай жүрдүк. Аякта да иликтенип, анан акыры актоо чечими чыкты. Жыйынтыктап айтканда. Эмне үчүн мындай чечимди күткөнмүсүздөр? Биринчисинде күткөн жокпуз чынында. Анткени ошол процесстин учурунда аябай оор болду да. Бизди мисалы 8 киши анда абакта болчубуз, калгандары баягы эркиндикте жүрдү. Бизде абакта жаткандар сүйрөп келип атты да. Сүйрөп келип атты, айрымдардын кийимдери айрылып, сабалып, насылка жок, жана курткаларына көтөрүп алып, сахар давлениясына карабай, ооруп атканына карабай сүйрөп 1 ай өкүм чыгаардын алдына. Сүйрөп келип ошо залга отургузуп, бүтүрүш керек деп. Эмнеге? Анткени мыйзамда мындай норма каралган. Эгерде кылмыш иши сотко өткөндө, соттук териштирүүдө 1 жылдан өтүп кетсе, абакта жаткан адам бошотулат. 14-июнда бошоп атабыз, 15-inde күчүнө кирмек. 15-июнь 2024 жыл 1 жыл болмок. Анда бизди автоматом СИЗОнун эшиги ачылып чыгарыш керек болчу. Ошон үчүн шашылды да. Шашылыш болгондо анан соттун дагы маанайы, бизге болгон мамилеси, сүйлөмү баягы жабык болгон үчүн эч ким көрбөй калды. Биз аяктан канча урушуп, сөгүшүп, укмуш нерселер өттү да. Прокурорлордун оройлугу, бизге болгон мамилеси аябай начар болду да. Мунун баарын ким карап атты? ГКНБ. Түрмөнүн ичиндагы, сыртындагы ГКНБ. ГКНБ МВДны да, ГСИНди да, соттун да, прокурорун да минип алган. То есть СИЗОдон чыгып атканда тизмелеп, күнүгө дежуркада турат, күнүгө. Вот 1 ай биз ташыганда тизмени алып алып, ким чыкты, ким чыккан жок, эмнеге чыккан жок, сүйрөп келгиле деп. 2ден кызматкер турду дежуркада, түрмөнүн оозунда. ГСИНдин балдарына, СИЗОнун кызматкерлерине ташыма берип атышты. Тигини алып кел, муну алып кел, муну жүктөмүнө сал депчи. Сыртта эркиндикте жүргөндөрдү үйлөрүнө чалып атышты. Тиги МВДнын кызматкерлерини өзүлөрү контролировать этип, управление начальниктери келип атты да. Алып чалгыла алып келгиле деп. Жактоочуларыбызды, мына мисалы менин жактоочум
бир учур болуп калды. Ошо 1 айдын ичинде ооруп калды. Действительно ооруп калды. Эми киши да мындай возрастта отставной полковник да. Анан ал жактоочум ооруп калат да, капельница алып аткан жерине 4 кызматкер барат ГКНБдан. Капельницасын көтөрүп алып, машинага салып алып анан алып кетишет. Сот залына. Жактоочум айтат, бул эмне дейт. Анан мен жактоочума баш тартам. Жактоочумдун коопсуздугу үчүн деп. Ошол жерден бардыгы ошо маалда 25 адам өтүп атканбыз. Бардыгы жактоочулардан бирден баш тартып чыктык. Анткени жактоочулардын да коопсуздугу кооптуу болуп калды да. Алардын үйлөрүнө жакындарына чалат. Эркин Саадамбеков деген адвокаттын үйүнө, аялына чалат. МВДнын балдары. ГКНБнын балдары. Коркутуп чалып атышты да ошондой. Кысым да бул, басым да. Эртең сот келсин деп. Элестетиңиз. ГКНБнын кызматкери адвокаттын аялына чалып атат да. Эртең сот эскертип коюңуз, келсин срочно. Эркин Саадамбеков эртеси адвокат келгенде паника, ушундай да болобу дейт. Анан дароо ал жерден тиги баш тартышат биздикилер. Бул кооптуу болуп калыптыр деп. Көбүнө мамлекеттик адвокаттарды алып келет. Аларды да кыйнашты да. Мамлекеттикин да кыйнады. Ооба, келгиле отургула деп. Ошол учурдан ишенбейсиң да, биз ойлодук, болду биз келсиле. Анан бизге маалымат келди, 27 колонияда орундар даярдалды деди. Өкүм чыгарып күнү өзүнчө автозактар келди, бош 4 кордон менен 1 райондук соттун курчашты. Сыртында МВД, ичинде ГКНБ, ГСИН, СИЗОнун кызматкерлери, анан бардыгынын үстүнөн ГКНБ карап атты. Кадимкидей начальниктер келип алып, баарын тейлеп, карап интип. Ошондо ойлодук, биз бүттү, кеттик дедик. Акырында Бишкек шаардык сотунда актоо өкүмү чыкты. 1 райондук сотунда Марат Сыдыковдун жеке өзүнүн чечими болду деп мен ойлойм. Анткени ошол жерде ГКНБнын аябагандай чоң кысымы болду да. Мисалы, Марат Сыдыков өкүмдү окуп кеткенден кийин биз кийин уктук да. Окуп туруп эле дароо кабинетине кирип кетет. Анан кабинетине 2 ГКНБнын сотрудниги кирип барган экен. Ошол жерден эле обыск кылган экен да, чачып баарын. Кабинет Марат Сыдыковдун. Кийин аны кызматтан бошотобуз деп комитет, судебный коллегия чечим чыгарат. Бирок президент аябай жакшы кылды да. Президент кабыл албай койду. Эми кайсы бир районда азыр судья болуп жүрөт, бирок азыр не по уголовным, а гражданский менен иштерди алып барып атат деп угуп атабыз. Бул ошо Марат Сыдыковдун тарыхый чечими болгон да. Бул көбүнө баягы күтүүсүз болуп калды, өзгөчө ГКНБ жака. Анан ошентип чечим чыгарары менен кабинетин тинтүүгө алышып, өзү больницага жатты, бир айдан ашык жатты. Мен ойлойм, эгер президент кийлигишпесе, жанагы кызматтан алып кое турган болсо, анда ГКНБ иш козгоп камамак да. Марат Сыдыковду ошо президент кол койбой койду, жумушунан албай койду, бул калып калды. Шаардык сотто болсо, баягы 1 райондо көрсөтүлгөн ГКНБнын кураторлугу жоголду. Бизге кадимкидей сезилди. Прокурорлордун, приставдардын, соттордун мамилеси Өзгөрүп калды. Кадимкидей өзгөрдү. Силердин кесиптештер деле улам кирип чыгып көрүп атты болуш керек. Өзгөрдү. Алардын чечим чыгарганына жеңил болду да. Анткени кураторлук жок. Бизге эч ким чалган жери жок адамдардын. Келгиле, отургула деп. Соттордун болсо оройлугу жоголду. Прокурорлор жумушарды кадимкидей. Бардык мыйзамды карап баштады да ичинде, сот залында. Бул эмнеден белги? Бул президент парламентте айтты го, Ташиев указ менен кетиргенден кийин. Эгерде буга чейин соттордо кураторлук болсо, мындан кийин кураторлук болбойт деп. Так ошол сөз аткарылды, анткени кураторлук коюлган жок. Эгерде эле президент тарабынан кураторлук коюлуп кала турган болсо, мурункудай эле. Эми Ташиев жок да. Анда ким билет? Мүмкүн биз өкүмдү башка чыкмак же узарып жүрө бермекпиз да, узарып. 2-3 жыл. Мындай иштер узарып жүрө берет, 2-3 жыл. Анткени мыйзамда ушуна каралып калган. 10 жыл болсо деле жүрө бересиң. Эми ошол камалдыңыздар, ошол учурда кандай болду? Негизи сизди мындай сындырып койгонго аракеттер болдубу ал жакта?
Эми түрмөнүн өзү саясий иште жүргөн адам үчүн бул сындырууга аракет да. Мен биринчи камалганда жакшы эле сыноолор болду, бирок экинчи камалганда мени жакшы тосуп алышты да. Аны тиги экинчи камалганда биз Азимбек Анаркулович Перизат, Суранова Перизат эже ысык атада ИВС'те болдук. Анан башкарууга чарабызды карап, бизди бир машина менен СИЗОго алып келип атты. То есть бизди жана чачырата берген да ар кайсы жерге. Бизди бир машина менен алып келди. Алып келгенде машинанын эшигин ачса эле, Жеңишбек аке кандайсыз деп кызматкерлер тосуп алат. Баардыгы карантинге, биринчи карантинге кирет да, анан кийин камерага бөлөт. Мени дароо эле түз эле камерага көтөрүп кетишти. Сиздин үйүңүз даяр деди. Аякта үй деп коет камераны. Үйүңүз даяр деп эле анан мен сумканы көтөрүп эле мен да үйгө келгендей эле баранын камерага кирип кеттим. Ичинде көп өтпөй баягы жолугуп калабыз да. Адвокат жактан жолугабыз, санчастан жолугабыз. Ичиндеги отурган адамдар, балдар дагы, байке деп учурашып калсаң, Перизатчы айтып коет, сен үйүңө келгендей тосуп алышты го депчи. Ансында биринчиси кыйын болду, андан кийин экинчиси жеңил болду. Биринчисиндеги ошол кыйынчылыктарды айтып кетсеңиз, кандай кыйынчылыктар болду? Үй бүлөңүз менен кантип байланышып аттыңыз, мисалы, Отурганда эң керек бул телефон. Телефонуңуз барбы жаныңызда? Берсеңиз. Баягы эркиндиктен адам ажыраганда кандай сезим болот дейт. Бул сиздин өзүңүз менчигиңизде турабы? Муну алып туруп азыр мен ачам да. Анан WhatsApp'ка кирем. Азыр WhatsApp'ты ачсам жаман болосузбу? Ыңгайсыз болосуз да. Галереяңызга кирип, сүрөттөрүңүздү көрүп, маңдайыңызга туруп алдым. Анан мынтип өзүмө алып койсом. Кандай шартта калдыңыз азыр? ыңгайсыз, бир беймаза болгон сыяктуу калдым да. Элестетиңиз, сизге тийиштүү баардыгын алып, ачып, аңтарып, бул телефон эле эмес, үйүңүздү баарын чачса. Жаман да адамчы. Бул мен жөнүндө эмес, мен үйүмдөгү жакындарым жөнүндө айтып атам да. Алардыкын да ошондой кылышты да. Анан алар үчүн жүрөгүм ооруйт. Ал эми түрмөдө отурганда ушул телефон аябай маанилүү. Себеби дүйнө менен, сырт менен байланыш ушул да. Кат менен болсо, эми жазасың, келесиң, жообун күтөсүң. Бир жазсаң, адвокат жактоочу күнүгө келе албайт. Анткени СИЗОго келгенде жактоочунун убактысы кетет, бир күн убактысы кетип калат. Анан башка да иштери бар да. Жумасына бир эки жолу келет. Анан биринчи күн жазсаң, мисалы төртүнчү күн жообун аласың да. Буга жетпейсиң, зар болосуң. Ал кезде мамлекеттик режим жок, түшүнүк менен жашачу көбү. То есть уюшкан кылмыш топтун колунда болчу түрмө системасы толугу менен 25-жылга чейин. Кийин режим кирбеди, жакшы болду. Телефондорду ар кандай жол менен киргизишибиз. Таң калыштуусу 9 ай менин телефонумду таппай коюшту. Күнүнкүсүн күнүгө обыск болот. Күнүгө чачылат. Бирок таппайт. Бир эки телефон бар эле. Бир телефонумду 3 ай издеп таппай, 3-ай мен өзүм байкабай ачып алгам. Ал жана холодильник бар эмеспи, кичинекей холодильниктер бар анан. Үстү ачасың, жазап коюшканда үстү ачылып анан пенопласт атайын телефонго ылайыктуу тешилет, салып үстүн жаап коесуң. Холодильниктин эшиги ачылат, эми ал эшик да. Эчким билбейт эшиктин ичинде экенин. Бир күн обыск келди, жакшынакай бүттү. Эчтеке таппай коюшту анан кызматкерлер менен бака-шака күлүп, тамашалашып сүйлөшүп атканбыз. Кел эми жигиттер, кел чай ичип алалы. Дамос ийгиле деп бир таттуулар бар болчу, деметип атса, анан бир кызматкер мынтип жөлөнүп турган. Анан мынтип аткан колу менен, мынтип тиги чыгып кетет да оозу. Байке эмне деп анан бир телефон таап алышат. Укмуш каттырсың арга деп. Экинчисин 9 ай тапкан жок. 9 ай таппаган себеби жана баллонун мындай безрукавка бар эле. Ошо чепкендин артына телефон баткыдай кылып туруп анан чөнтөк тигип алгам. Ичинен чөнтөк тигип алгам, ал жанагы калың болот да, немелер менен билинбейт да. Ичинен чөнтөк тигип алып анан телефону жака салып койчумун. Обыск келгенде бизди минтип эле коет. Бирок толугу менен кармачы эмес, эми бир чети сыйырмат, бир чети өзүлөрү да андай жол берчү эмес. Камераны бүт чачат. Таппайт. Эчтеке таппайт. Кафелдин баарын аңтарышат. Анан мындай бир шектүү жерлердин баарын карашат, чукушат, таппайт.
артымда да. Анан мен отурганда да тиіп отуруп алам, сүйлөшүп берем. Беймарал эч нерсе жокту. Анан акырында 9 айда дагы кызыктуу жагдай болуп калат. ГСИ менен ГКН менен балдар келет обыска. ГКНБ келтат дегенде СИЗО менен ГСИнин кызматкерлери титиретчи байкуштар. Анткени эгер капысынан бирөөдөн бир нерсе чыгып калса, ГКНБ аларды кыйнайт да. Эмне үчүн? Выговор алат, жумуштан айдайт, айыбын салат, укмуш да кыйнайт. Анан алар суранат, байке жокпу, жокпу. Жок, сарсынан артта да. Анан келишти. ГКН балдар өзүлөрү обыск кылбай, алар карап турат. Камерага киришчи эмеспиз. Алар сыртта карап турат, калгандар чачат, таппайт. Артында турат. Мен тип немеде отурам, кроватьта. Бүттү. ГСИнда чыгып кетти, ГКНБда чыгып кетти. Ар жакта Азимбек Анаркуловичтин камерасы, биздики мындай коңшу жакын турчубуз. А киши кирип кетишти. Киргенде эле СИЗОнун эмеси, оперативниктер келди. Ух, байке, рахмат. Ушунчадан бери таптырган жоксуз деди. Бул уже мен чыгарма аз калган болчу. Экинчи 9 ай болчу да. Анан рахмат байке дептир эле артынан кучактады байкуш байга. Рахматын айтат, кучактады деп телефонуна карап калат да. Анан бул эмне байке дейт. Акырын десем, болду, унчукпаңыз кетсин тилер деди. Анан алар кеткенче менде интернеттин модеми бар эле. Жок, жаңылам. Анан кечинде келип кетейин деди. Тигилерди узатып берейин. Айтпаш керек да, айтса өзү токмокчу айтты. Болду. Нормально деп койдум, кетти. Телефонду аларым менен балдарга сыртка чалдым. Срочно модем бербейгиле мага деп. Анан тиги оперативник Кудайжалга ал күнү келбей калды. Анткени көп да камералар. Баарын текшерип кеткенче кеч болуп кетет. Аналар жумуштан кетип калат. Байке шорап кетти кармышканы, эртең келип кетем. Тигини даярдап коюңуз деди. Макул, жарайт деп койдум. Так билген жок да телефон экенин. Бирок кармады. Байке дегенден эле. Эртеси жактоочуну киргизишти. Жактоочу бир нерсе кылып катана модемди алып келишти. 4 бушту модем алып келгиле деген. Телефондун ордуна. Анан тиги оперативник келгенде байке кечөөкү ит болмокпуз дейт. Мына модем десем, ал телефон эмес беле дейт. Модем болчу деп койду. Телефонду кайра башка жерге катып койдук да. Биягын көрүп калды да. Анан точно беле байке, точно модем болчу деп модем бердик. Бирок билди балдар, баары эле билчү телефон бар экен. Анан көрөлчү тигини деди. Жилетканы ачып алып, мындай карашат, мындай тарыхта болбой көргөн эмеспиз. Ошондо сизге мындай үй бүлөңүз менен байланыш кыйынчылык. Күнүгө байланышат. Күнүгө байланышат. Сиздин балаңыз дагы кичинекей болчу, Мен уулум камалганда 1,5 болчу. Кызым 5-класс болчу, аз кызым 10-класс, уулум 6-да. Уулуңуз тааныбай калган жокпу сизди? Биринчи чыкканда тааныбай калды да, таарынды да. Баягы бала, кичинекей бала түшүнбөйт да, билбейт да. Анан таштап кетти деген ой калдыбы деп коем да. Анткени мен биринчиден өткөн чочуркапчы. Анан бала да эми бир аздан кийин көнүп, анан чапкылап баштады. Мен ошондо ойлодум, атам таштап кеттиби деген ой калган окшойт байкушумда. Азыр өттү ал күндөр. Ошол учурда сиз камакта жаткан учурда андай жакындарыңызга коркутуулар, кооптонуулар болгон жокпу? Коркутуулар болгон жок. Кооптонуу бир учурда болду. 6 май 2021 мени камаганда 2 жумадан кийин мен бир тууган инимдин ишин басышты. Кечки саат 5-те бардык офистерин басышты. Проверка киргизишти. Ал да ГКНБ тарабынан кирген. Бар жогун текшеришти. Анан мен ошондо WhatsApp менен байланышсаң көп билинбейсиң. Прямой сүйлөшсөң бүт угулуп турат да. Анан айлам кеткенден ошо ИВСте отургам, как раз башкаруу чарам каралып, эртең СИЗОго кетем деп аткан күн болчу. Мага маалымат келди, тиги иниңди басты деди. Анан эми бир тууган иниң да. Анан айла жогунан телефон таптык кичинекей. Торт менен киргизбешкен. Анан ошо мен чалдым. Билдим угулуп атканын. Анан айттым, менин прямой чыгып атам.
Жакшы элесиңби? Жакшы байке. Чыгасыңбы? Чыгам. Тазасыңбы? Тазамын байке. Макул, мен Сарсын болуп эле кете берейин дедим. Телефонду койгондон 1 саатка жетпей, биз ГУБДнын коросундабыз да. Спецназ коросунда. Ошол жакта жайгашкан. ГУБДдан мен оперативник, мен тергөөчү деген баары келди, спецназ ит менен келди, шиттер менен келди. Молдохматов телефон менен байланыштыр деди. А мен ал кичинекей мындай телефон болчу, анда жазыктын алдына коюп койгом. Сүйлөшкөнүм чын дедим. Десем, бериңиз деди. Мен тиги жүрүркө жакка чыгаштым. Мен барып алууга десем, ошону издеп таппай коюшпуз, жазыктын алдында эле турган. Мына турат деп телефонумду өткөрүп бердим, анан эртеси эле СИЗОго жөнөштү. Болгону ошол эле окуя. Бияк жагынан менин жакындарыма мындай текшерүүлөр, кароолор, аңдуулар болот дедим. Ким менен жолугуп атат, ким менен сүйлөшүп атат деген. Жалпы жонунан эми аябай эле чоң радикалдуу кысым болгон жок. А негизи ошол СИЗОдо шарттары кандай? Кыйноолор, жеке өзүңүзгө болгон кыйноолор мисалы, ошондой учурлар. СИЗОдо шарт жок эми. Ал 47-48 жылдары салынып, 50 жылдары ишке берилген. Андан бери 80-90 жыл болуп кетти. Кызык жери биринчи барганда адамдар чочуй турган жер, анткени сүрөткө тартат, отургузуп алыпчы. Бара ошондо отурган стулуң 50 жылдары кирген стулда, эски жанагы электростул болот го. Адамды өлүмгө тартканда ошо отурушат го, ошондой да. Эски шарт жок. Кыйноолор боюнча башында бул саясатчыларга кыйноо деле болбойт. Ичинде отургандар тарабынан. Анткени бул адамдын өзүнө жараша да. Эмне иш менен келдиң? Кандай статья менен келдиң? Эмне себептен камалдың? Эгерде бир мамлекет, эл, жер деп келгендер болсо тийбейт. Тескерисинче жардам беришет. Шарт түзүшөт. Жана коррупция менен ичип жеп келгендерди алар кыйыныраак эмес, бир топ эле кыйын. Эми ал жерде бөлүнчү да, азырандай жок. Мамлекеттик режим кирди деп атпаймынбы, ага чейин түшүнүк менен жашаганда кыйын болчу көбүнө. Кызыл, каралар деген баягы камералар бөлүнөт, жабын алгандар болот. Анын ичинде кыйын эле. Акчанын күчү менен отургандар көп болду. Сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, биринчи барганда оорураак болгон отурганда депчи, экинчисинде мындай үйүңүз даяр деп тосуп алышты, жеңилирээк болду деп. Анан эмне үчүн мындай экөөнү салыштыргандачы, эмне үчүн мисалы биринчи отурганда кайсы жагдайлар оорураак болду, кыйыныраак болду сизге? Менин биринчи камалганымда себеби Кемпирабад, Баткендеги окуя, анан Ташиевдин отставкасын талап кылып, эсиңизде 21-жылы 4-майда Баткенде окуясынан кийин келип, анан мен заявление билдирүү кылгам да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өлкөдө ким президент? 21-жылы. Сизби же Ташиевби? ККНБны башкара албайт бул деп анан билдирүү кылгандан кийин 6-майда, мен туулган күнүм 8-май, мени камайт, 8-майда башкарууга чарам карап 2 айга камайт. Ошол учурларда кыйын болду. Мен баргандан кийин бир жарым айдай жакшы эле кыйноого алышты. Байма-бай ККНБнын кызматкерлери келип атты. Кечирим сура деп кол менен көргөзүп коет. Баарыбыз билебиз бул кишиден. Атын айт, саясаттан чыгып кет. Өмүрөк Бабановго ачык заявление кылдым да, камераны көтөрүп коюшат. Бүгүн айтсаң кечинде чыгарып кетебиз деген шарттар коюлуп атты. Кантип көнөсүң, намус деген бар да. Физикалык жактан мындай сабап андай болгон жок. Эми адамдын өзүнө жараша да. Бирок күнүңүздү кантип өткөрүп аттыңыз? Китепке окудуңузбу? Эмне кылдыңыз? Бир күн бир жылга тете. Күн өтпөйт. Ал жерден күн саат санасаң күнүң өтпөйт. Анан биз күндү тезирээк өткөрүш үчүн, кийинки сотторду да тезирээк барыш үчүн баняны саначыбыз да. Аптасына бир жолу мончого чөсүң да. Ошондо бир жолу болду деп. Айына 4 жолу түшсөң, 1 ай өттү деп каласың да. Ошентип санап отуруп, мен 780 ушундай күн өткөрүп коюптурмун 3 жыл.
2 жыл, почти 3 жыл отырып қойдым да. Китеп окуйсуң. Ар кандай адамдар келет, алар менен маектешесиң, сүйлөшөсүң. Ушундай бир коробканын ичинде 2 жакка басасың, кыймылдайсың, тамак жасайсың. Азыр режим киргенден бери сырттан чийки тамак кирбейт. То есть чийки неме киргизбейт. Эт, мисалы, мурун биз плиткалар бар эле, өзүбүз жасап жечү элек да. Азыр только түрмөнүн гана тамагы берилет, ошол желет. Ошол туура. Анткени аябаганда көп адамды абактач. Элестетиңиз, бирөө бейгүнөө камалат, бирөө күнөөсү менен камалат. Ар ким өзүнүн үй бүлөсүн, жакындарын кыйнай берет да. Тамак алып кел, мунум жок, тигиним жок деп. Азыр андай жок, азыр түрмө тамагын берет. Тамагы да оңолуп калыптыр деп айтып атышат да. Кийим беришет робасын, мурун ар ким ар кандай кийинчү. Түрмөнүн ичинде да өзүнчө мода бар болчу. Чынында. Ким кандай саат тагынат, ким кандай шым кийинет деп. Ким кантип жүрөт, тыңбы, жүдөп калдыбы деген. Азыр баары бирдей роба кийишет. Баардыгына мамлекет тамак берет. Ал эми жана колонияларда ишканаларды беришпейди, фабрика, заводдор, мисалы кирпичный завод, фабрикаларга иштейт, айлыгын алышат. Ал айлыгын тескерисинче жакындарга тамакташкан ордуна тиги отурган адам үйүнө акча берип атат да. Ушул туура нерсе. Ана мамлекеттин ичинде өзүнчө бир мамлекет болбош керек да. Уюшкан кылмыштуу топ деген чоң империя болчу. Мен ошо ойлочу элем да, ошо бул империя кулабайт деп. Анткени аябай күчтөнүп алган. Акырында ушу саясатка түз кийлешип калган. Кыргызстанда ким министр болуш керек, ким кайсы орунда отуруш керек, шайлоо кандай жүрүш керек деп жада калса 2020-жылы парламенттик шайлоодо положенецтер шаарлардан смотрящийлер ачык эле партиялардын тизмесине киришкен да. Мисалы, мекеним Кыргызстан бүт эле ОПГнын балдары жүрдү да. Бул түздөн түз мамлекеттин ичине чечимдерине кийлүүчү болгон да. Мындай болбош керек. Бул кайтып келбеш керек. Мына бул азыр сынды. Бул система жок. Мамлекет өзү башкарыш керек. Түрмөдүн кызык жерин айтып берейин. Кыйноолор боюнча айтып атпайсызбы? Мен жалпы системаны айтып берейин да. Мисалы, түрмөдө эртең менен 7:30 подъем болчу. Режим экөөнү салыштырганда. 7:30 подъем кылат дагы, эртең мененки тамактануу болот. Эшик бир эле жолу ачылат, проверка текшерилет да, анан аман сообу деп анан жабылат, тизмелейт. Саат 11-де обед. Ошол 11-де обед бүткөндөн кийин бир саат 12-ден кечки 5-ке чейин Кыргызстан боюнча түрмө. Өмүр бою эркинен ажыратылгандар сырткары. Кыргызстан боюнча СИЗО түрмө бүт бардыгы уюшкан кылмыш топтун колуна өтчү. То есть общактын колуна өтчү. Ар бир түрмөдө бирден положенец, анан смотрящийлер бар да, ошолордун колуна өтөт. То есть алар жанагы оперативниктер отурган бөлмө, анан санчасть экөө жанаша да, мисалы, бошотулат. Кадимкидей мына обедтен кийин, 12-ден кийин бош болот. Алардын ордуна общак келип отурат. Түрмөдөгү оперативниктер общактарга иштеп берген. Кантип? Каалаган камераны ачтырат. Тети камерада Баланчаев деген отурат. Ошону алып келип бер. Алып келишет, каалагандай калчашат, анын тагдырын чечишет, акчасын алышат, коюп коюшат. Кечкисин бир мындай система иштечү эле 200 сом төлөп, камерадан камера конок болуп барган. То есть оперативникке 200 сом бересиң, сен калган камерага барып, мен тияка барып, бүгүн түнү ошол жака конок болуп келейинчи деп барып, аяктан карта ойношуп, ушундай ээн эркин түрмө тияктын колунда эле да. Акча чогултмай, миллиондор айланат. То есть жанагы людской воровской деген казна бар. Мына ошонун баары акчалап чогулуп алган жогору жака барчы. Бул эбегейсиз чоң империя болчу да. Кызыктуу кыйноо боюнча бир окуя айтып берейин. 2021-жылы мен баягы биринчи отурганда СИЗОдо Абдил Сегизбаев ГКНБ СИЗОсунда, мен СИЗО 1-де. Саясатчылардан жалгыз мен болчумун. Мага чейин 1,5 жыл болуп калган Фарид Ниязов 3-этажда отурат, ал аксакал.
Мени биринчи этажга отургузган, ошондо мен чыныгы түрмөнүн жашоосун кыйноосун ошондо көргөм. Кийинки болсо уже баары көйүп кетти да. Актив журналист, блогер, мамлекет кызматкерлери пачка менен кирди го. Ал кезде эч ким жок болчу. Ал жерде только общак, анан саясатчыдан мен болуп калдым. Анан бир окуя болду, эшик ачылды, оперативник келип туруп, беседага деди. Беседа дегенде менин түшүнүгүм боюнча мыйзам да ошондой да. Же тергөөдөн келет, же түрмөнүн кызматкерлери менен, администрациясы менен мындай талкуу, сүйлөшүү болот. Макул деп кийинип алып барсам, 2 эмес 3-үчү этажга көтөрүштү, кайка баратабыз? Азырбайке деп. Болбосо өзү түрмөнүн кызматкери, оперативник. 3-үчү этажга алып барды, эшикти ачып туруп киргизип койду. Бир кезде эшик ачылды, 14 киши келди. 14 кишинин ичинде ким бар эле? Түрмөнүн положениясы, анан жана смотрящийлер келди. Ортого салып берип коюшкан мени. Биринчи камалганда 1 ай өтө элек. Салып коюштун, ошол жерден катуу талкуу болгон. Ошондой эле нерсени мындай баштан өтөн көнүп каласың да. 1,5 жыл өтүп калды, өтүп калгандан кийин. Кечиресиз, ошол жерден сизге кол көтөргөн күнөөлөр болду, болгон жок. Жөн гана талкуулар. Ал жерден бир эле сөз айтылды, положениясы менен сүйлөшүп болгондо, мен эл менен жашайм дедим, анткени түрмө бөлүнөт да, ичинде кызылдар, каралар. Мен эл менен жашайм, бөлүнбөйм, мен кызылыңа да, караңа да кирбейм, тиги немеңе да кирбейм дедим. Жабынбайм дагы. Мен элден бөлбөгүлө, бирок мен конституция менен жашайм, түшүнүңөрдү тааныбайм дедим. Сиз эми ушундай иш менен келген экенсиз, байке жашай бериңиз деди. Ошо менен эле маселе жабылган. 1,5 жыл болуп калды, 5-6 айдан кийин мен Кыргызнефтегазынын бир кызматкеринин жетекчилигинен жолугуп калдым, тааныш. Өзү аябай билимдүү, аябай мындай сыпайы, анан өтө маданияттуу жигит эле да. ККМБ камап коюптур. Баарын эле подряд камап атпады беле? Камап коюптур. Анда эмне болду? Гражданский иш болчу, ошону уголовно кылып туруп мени киргизип койду. Ал статья менен, берене менен, ал камалбай турган жигит да. Өзү аябай билимдүү, мындай бирөөнү чаап, уруп, жаман сөз айтпаган жигит да. Аны эми мен көнүп калгам, бир аз көнөшөсүң да, ана болду, коркпой отуруп тур деп, жанымда камерада болчу, тамак беришип, сүйлөшүп турчубуз. Бир күн жоготуп алдым, жок. Дайыны жок. Эмне болду? Жок. Издетсем да жок. Эч ким айтпайт. Көрсө, бир күнү кечинде аны алып барат дагы, Кыргызнефтегазда акча бар деп ойлошот да. Аны алып барат дагы ошо биринчи этажда отурган смотрящий, то есть общактардын камерасын ачып ошол жака кечки проверканы киргизе беришиптир. Таң атканга чейин аны сабашат. Жылаңачтап, кийин мага ошентип айтып беришти да. Сабашкан экен, жылаңачтап алып туруп камерага тартып, анан телефон менен чалдыртып, анан акчаларын котортуп кыйнашкан экен. Таң атпай эртең мененки проверкада кайра чыгарып салышкан экен. Ошо мен ал санчастька барат. Анан кийин тыйын тыпырын берип, ГКН ошо баарын эле тыйын берсең эле чыгарып атпадыбы? Тыйын берип, анан бирден чыкты окшойт. Ошол жигитти камерага киргизген старший оперге мен жолуктум, анан айттым, кийин билдим да. Бекер кылдың ушуну. Адамдын тагдырын чапкың сен. Кудайдан коркпойт экенсиң. Башыңа келет жамандык деген. Айткандай эле бир 3-4 ай өткөн жок, дөөчүн кыз өлдү. Калп 7-8 ай өткөн жок. Дөөчүн кыз өлдү. Дөөчүн кыздын өлүмүнө күнөөлөнүп соттолуп жүрдү. То есть дөөчүн кызды кийин мен эмеде чыккандан кийин өлдү да. Дөөчүн кызды өлтүргөнгө камераны ачып берген опер кызматкер деп ошону күнөөлөтүп кийин сүрөлүп жүрдү. Анан айтып бир жолугуп калдым соттон. Айттым, башыңа келдиби жигит деп. Булар бөлүшчү да. Киргизип берет акчаларды, тигилер акчасын сындырат. Анан бияка өзүнүн тийиштүү долясын берип. Ушундай кыйноолор болгон, мен көргөм да. Кайтар дүйнө деген ушу да, э? Сөзсүз да. Чубак ажынын раматылык айтканы бар да. Шариятта каралган да. Сен кимге жамандык кылсаң, ал жамандык сага келмейинче өтпөйсүң. Же сага келет, сен жакыныңа келет да. Анан ошо сиздер отурганда жаңылыктарды мындай саясатта
ошол эле күнүмдүк жашоодо парламентте жаңылыктар менен маалымдар болуп турдуңуздар да. Менде телефон бар болчу. Телефон бар болчу. Анан акыркы жаңылыктардан мисалы аз эле убакыт болду, УКМКнын мурдагы жетекчиси Камчыбек Ташиев кызматынан кетти. Ушул боюнча кандай пикирде калдыңыздар? Мунун себеби эмне болуп калды деген ойдосуз. Негизи эле жалпы эле ушул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Ал кишини деле мен талкуулагым келбейт, бир эки сөз менен кыска айттым да. Таасир талашып, оппозициянын баарын жок кылып, жарандык коомду тыйып, эркин медианын оозун басып, айрымдарын камап, жазып койгон, айтып койгон дегендин баарын камап, анын баарына иш козгоп, жөнөкөй бир комментарий жазган адамдарды спецназ менен, альфа менен эл алдына жерге жаткырып алып, фамилия имя отчество деп чачынан башынан көтөрүшүп, кыйноого алып, бул репрессия деп коет да. Кыргызстанды тып-тыйпыл кылып, баарын тынчытып, башкаруу ушундай болот экен деген деңгээлге алып келип, мен оппозициянын баарын жайладым. Эми президенттикке барышым керек деп досу ишенип, президент ыйгарым укуктарын ченебей бөлүп берип, Кыргызстандын ичиндеги саясатты мына сен башкар, сен кара, досум мен турганда сен кыл деп туруп бергендин көтөрө албай, болду эми мен президент болушум керек деп, жылма ойлонулган операцияны баштап, мен анан эме дейм да, чалдардын чала төңкөрүшү да ишке ашпай калып, анан кызматынан кетти. Бул досуна кыянаттык кылды, анткени ишенип, ушунча чоң нерселерди берди да, Кыргызстанды бүтүндөй эле түгөлүнөн берди го, башкар деп. ГКНБ бул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет да. Улуттуу мамлекеттин коопсуздугун карай турган, бирок андан сырткары чыгып кетти го. Бардык өзүнүн сөз жетекчиси бул министрлер кабинетинин төрагасы. Анын орун басары негизи. Бирок мыйзамда каралган тартипти эске албастан, бардык министрлерге түз буйрук берип, бардык губернатор, аким, айыл өкмөттөрдүн ишине чейин кийлигишип, залда отуруп, өзү сот, өзү прокурор, өзү тергөө болуп, тени чыгарып камап кой, муну чыгарып камап кой, муну алып кеткиле камап койгула деп атып, кустурам деп анын кол алдындагылар өзүлөрү тиги кусумдун баарын жеп салып, ОПГ менен күрөшөм деп жакшы күрөш болду, действительно күрөш болду. Империяны талкалашты. Бирок талкалап коюп туруп, кайра өзүнчө бир мамлекеттин ичинде мамлекеттик УКМК аталышындагы өзүнчө империя түзүп алып, анан болду досум, эми мен президент болушум керек деп, анан жана мамлекеттик төңкөрүштү даярдоо операциясынан кийин кызматтан кол жууп атат да. Көп сөз кылбайм да. Ушул жерден салыштыруу. Биз, кемпирабадчылар, пикирибиз үчүн камалдык. Пикир үчүн, сөз үчүн. Мен жанагы көргөзөйүнчү, кылмыш ишинде мага негизделген да, мисалы, баарыбыздыкы эле окшош. Бул кылмыш ишин козгогондо эмнени негиз кылышкан? Бул силердин эфирди негиз кылышкан. Мына жерде. Турат. Жеңиш Молдохматов Кемпирабад берилсе, Ташиевке Ташкенттен эстелик тургузулушат. Биздин эфирде айтылган сөзүбүз. Мына муну кылмыш ишинде тергеп атышат да. Кийинкиси мына бул да силердин эфир. Тетиги такта турат. Мынакей. Ушуну негиз кылып атышпайбы? Бул пикир да. Кымбат айым. Бул пикир үчүн, сөз үчүн, өзүбүздүн оюбуз үчүн, позициябыз үчүн камалып атабыз. Булар реалдуу операция дайындап атат да. Эмне үчүн камалбайт? Эмнеге? Эмне үчүн? Эмне себеп болушу мүмкүн? Бизди үйүбүзгө чейин барып, тинтип, чачып, сүйрөп барып, камап, болгон тиги медиадан, мамлекет каналдардан чагылдырып, бандит кылышып, курал-жарак үйдөн табылган мыйзамдуу курал-жарактар, баарын документи бар, куралдарды тизип алып, кээ бирөөнүн үйүнөн акча чыгат, акчалар чачып коюп, булар мондай акчаны таратмак, булар мондай курал. Кылмыштан жазылганда ок атуучу куралдар, гранатометтордон бери жазылганда элестетиңиз. Ошолор менен мамлекетте төңкөрүш кылмак булар даярдык көргөн деп.
Анын бири аныкталган жок да. Мен жана айтып түшүндүрүп бердим го. Булардыкы даяр болуп атпайбы? Эмне үчүн суралбайт, эмне үчүн камалбайт? Ошо менен чекит коюш керек болобуз. Эми бул башка сөз айтпай эле коелучу. Айт күнүчү, бирок ошо айт күнү айт намазына барганда ошол жерден мындай кечирим сурап аткан видеосу тарабадыбы? Бул кечирим суроону сиз кандай кабыл алдыңыз? Ошондон кийин мен айрым кемпирбачылар менен сүйлөшүп калдык да. Өзүнчө мындай маселени талкуулап калдыңыздар, э? Анан баягы сөздөн сөз болуп анан суроо коюлуп калды да. Тиги киши ушундай кечирим сурады. Оюңар кандай десем, аксакалдар айтып атпайбы? Ал бизден кечирим сураган жок. Биздин кемпирбачылар силерге мондай кылгам деп кечирим сураса, биз еще ойлонуп көрөбүз дейт. Эми ал айттын ыйык немесин мен бузгум келбейт. Сураса өзү үчүн сурагандыр. Бул негизи сөз нугун ушул Канчыбек Ташиев кызматтан кеткенден кийин парламентте бир катар депутаттар артынан мандатын тапшырды. Азыр дагы тапшырып атат. Буга эмне себеп болот? Бул маселенин мындай байланышы барбы? Түздөн түз байланышы бар да. Бул жана 75 кат операциясына катышкан депутаттар да. Анткени парламенттин ичинде бөлүнүү, баягы кулуарный деп коет го, сүйлөшүү болгон да. Сен ким тараптасың, Ташиев тараптасыңбы, Жапаров тараптасыңбы? Азыр мына макулдашып алалы. Эртең күнү тиги киши президент болуп калса кандай болосуң деген сөздөр болгонбу дейм да. Ошон үчүн баягы катыштыгы бар үчүн мандаттарын кет десе дароо коюп эле кетип атышпайбы? Анткени жана 75 адамдын каты парламентке кирип, мыйзамсыз комитетке барып анан катталып атат да. Бул түздөн түз президентке импичмент жарыялаганга жол ачылган да. Кийинки мөөнөтсүз президенттик шайлоо өткөргөнгө ушул багыт болчу да. Ошол нерсе анда алдын алыныптыр да, ошентип айтсак болобу? Ооба. 75 кат кандай башталган, мунун башаты эмнеде? Биз баарыбыз эле 75 катты талкуулап эле калдык да. Мунун башаты бул жылма талкууланды, бирок эмнегедир бул аягына чыкпай калган. Анткени тергөө жүрүп атат азыр. Чыгыш керек тура айтып атасыз. Аягына чыгыш керек го, точка коюлуп жок. Бул каттын алдында бул жылма ойлонулган операция болгон. Эң башында президенттин легитимдүүлүгү боюнча маселе коомго чыгарылган. То есть акырын ыргытышкан. Президент январда мөөнөтү бүтүп калды, бул легитимдүү эмес, мыйзамсыз отурат. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүш керек деген маселе талкууга коюлуп калды. Чында катуу талкуу кетти го. Катуу талкуу болду. Анан Ташиевдин командасы ачык эле бул талкууну күчөтүп баштады. Чынында мыйзамсыз отурат, парламенттик шайлоо дагы өттү, кезексиз. Президенттик шайлоо өтүш керек, эмне үчүн отурат деди. Чынында конституцияны кабыл алып атканда мындай бир түшүнүк бар да, конституция жаңы кабыл алынганда ал өзүнөн өзү күчүнө кирбейт. Күчкө ээ болбойт. Конституциянын күчүнө киргизиш үчүн конституциялык мыйзам керек. Кабыл алынат. Конституциянын күчүнө киргизүү жөнүндө конституциялык мыйзам болот. Мына ошондо 3-пунктта так көрсөтүлгөн. Президенттин биринчи мөөнөтү эски конституция менен, то есть 6 жыл. Кийинкиси каралган деп калат, кийинкисине экинчи мөөнөткө барганга укуктуу деп жазылып турат. Бүттү, болду. Башка эч нерсе жазылган. То есть мурунку биринчи мөөнөтү эски конституция менен каралган деп турат, бүттү, 6 жыл отурат деген. Чекит коюлуш керек. Мындан чоң күнү жана ката президенттин администрациясында болгон. Жанагы январда мөөнөт бүтүп калды деп кичине талкуу башталганда эле булар дароо конституциялык сотко барып кайрылып коюш керек болчу. Чечмелишин берип койгулачы деп. Конституциялык сот ошол жерден анан чечимди кабыл алмакта элге жарыя кылып коюшмак. Болду мына 27-жыл январда бүтөт деп коймок. Бүттү. 75-тин каты да чыкмак эмес, операция да болмок эмес. Шунтасы анан ошол талкуу жүрөт дагы бир кульминация келгенде 75 кат кирет. А жерде президент менен спикердин аты жазылат. Президентке формалдуу гана көрсөтүлөт. Негизги багыт спикерге болгон. Спикер Шакиев аны алат дагы мыйзамсыз каттабастан эле комитетке чүрүп коет. Укук комитетине. А жерде Зулушев Курманкул
отурат. Анан алар дагы комитетке кабыл алат дагы, анан спикердин жолдомосу болот. Мыйзамдуу тартипте каралсын деп. Болду. Тегишиге айтып кайтып келмек, айтмак. Ай досум, кыргыз эл баатырлары, эл жалпы талап кылып атат. Легитимдүүлүк боюнча маселени көтөрүп атышат. Шайлоого барбасак болбойт. Президент айтмак, жок, меники 27 бүтөт дейт. Себеби ага чейин айтылган. Президенттик мөөнөт 27 деп. Парламентте 7-чи чакырылыш чечим кабыл алып кеткен, билесиз да. Президенттик шайлоонун мөөнөтүн бекитип кетишкен. Мыйзам менен кабыл алынат ал. Январдын 4-чү жумасы деп. Бүттү, чекит коюлган. Анан жөө мен барбайм дейт. Анда хорошо деп туруп, парламентти запускать этмек, а жерден импичмент жарыяланмак. Прокуратура сразу справкасын бермек, парламент көтөрмөк. Жана кетип аткан мандаттарын тапшырып аткан депутаттар ошолор да катышып калганда. Болду, шеф, сиз менен биз деген депутаттар деп ойлойм да. Всё дегендер. Сиз тарапка өттүк дегендер. Анткени парламенттин көп бөлүгү тиги Ташиевдики деп жүрүшпөдү эле. Демек дагы ошо менен импичмент жарыяламак. ИО президент милдетин аткаруучу Шакиев болмок, тиги аталык. Шады. Анан кийин президенттик шайлоону өткөрмөк, Талгарбековдор бекеринен жазган эмес, июнь-июль деп. Мен оюмча июнга чейин эле шайлоону өткөрүшмөк. Бүттү, ичинде кийин президент башка болмок. Анткени каттын ичинде дагы так жазылып атат. Жаңы президент, жаңы командасы менен жаңы багытта иш алып барыш керек деп турат. Каттын өзүнө да көп көңүл бурбай айтпайбызбы? Жаңы президент, жаңы командасы менен жаңы багытта иш алып барыш керек деп турат. То есть сиз болбой калдыңыз уже деген сөз. Экинчи мөөнөткө барбай калдыңыз деген сөз. Муну мен эмнеге айтып берип атам? Мына бир эки мен көргөзгөн бул пикир. Силердин эфирде айтканбыз, курултайга барганбыз, эл менен жолугушуу болгон, акция, митингтерде чыкканбыз. Жок, Кемпирбат каралсын кайра. Жок, конституция туура эмес болуп атат деп биз пикир үчүн камалдык. А биякта реалдуу операция жүрүп атпайбы? Дыкаат ойлонулган. Анан шарт жанагы кармалып калышты, бүттү, ошо менен президент чечкиндүүлүк кылды. Аябай туура кылды. Түнү менен указын чыгарды, кызматтан алды, ГКНБны, УКМКны көп жерлерин кыскартты. Ошо менен баарын ордуна койду да. Ушундай болуш керек. Мамлекетте тартип, мына мыйзам болуш керек да. Анан могу эмеге жогоруда айтып келе атпадык беле, парламент боюнча, парламенттин шайланып келиши боюнча бир мандаттуу, анан мурда мисалы партиялык система менен барышчы, мында андай болгон жок да. Ошол боюнча пикириңиз кандай? Парламентте эки сөз менен эле айтсак болот, апенди парламент депчи. Действительно апенди парламент, чынында. Жанагындай окуяларга катышып, бир мыйзамдуулукту сактаган ордуна, конституциялык түзүмдү бекемдеген ордуна ушундай бир нерселерге катышып алган, эми апендичилик да. Эң орчундуу маселе бул эмне үчүн апенди парламент деп атам? Шайлоо болот, 4 ай болду отурганда, 4 айга жетпей, жарымы кетип калды уже. Алар шайлоого катышып атканда $500,000 чейин коротту деп эл ичинде сөз бар да. Эбегейсиз чоң акчалар коротот, андай акча сизде да менде да жок. Демек сиз экөөбүз да депутат боло албайбыз деген мааниде. Эбегейсиз чоң акчалар коротот. Анан төшүн чабат, мына мен эле мени шайлагыла, мени коргогула, колдогула, мен силердин өкүлүңөр болуп берем, мен мамлекет үчүн иштеп берем деп эл ишенет да добушун берет, акчасын алат, берет. Шайланып келгенден кийин отур десе отур, тур десе тур. Жанагындай комитеттин акчаларын эмне эле каттарына кол кой десе кол коя калып, кет десе кете бергенде апендиби булар? Чынында апендичилик да. Не дейбиз анан? Бул бир, экинчиси илгери билесиз да. 6-7 жыл мурун эле, депутаттар кандай орчундуу, улуттук, мамлекет деңгээлде маселелер көтөрчү эле, конституция боюнча, бюджет, өкмөттүн иштеши боюнча, чек аралар боюнча, жалпы экономика боюнча, азыр мына дүйнөдө тынч эмес. Азыр аябаганда чоң өзгөрүүлөр, кубулуштар болуп атат. Ушулар талкуулаган ордуна булар карап, парламентте улуу трибунаны ээлеп алып, сенин көзүң жакпай атат, мага сөзүң жакпай атат, сен сүйрөлгөн сүзмөсүң, сен блогерсиң.
деп бири бирине сөз айтып отурат. Эми бул эмне, бул апендичиликпи? Апендичилик. Үчүнчүсү, журналисттерге асылган бир апенди бар. Сотко берер, жооп да берет болуш керек. Апенди бар. Ал апенди мыйзам чыгаруу органында мыйзам чыгара турган эл өкүлү өзү мыйзамды бузуп, 300 сом үчүн ГАИ менен урушуп, аны жогорку кеңеште улуу трибунасына көтөрүп келип, баарыңарды мафия деп, журналисттерди. Анан акыры президент келгенде аброюңузду көтөрүп бергилеши деп суранып атат. Бул апендичилик да. Эмне дейбиз эми? Апендини апенди эле дешибиз керек да, туурабы? Ошон үчүн бул апенди парламент. Эми шайлоо боюнча, түзүм боюнча парламент эмне үчүн апенди парламент деп атам да? Дейишибиз керек. Анткени парламент бул өзүнчө бийлик бутак. Мыйзам чыгаруу бийлик бутагы. Бул өзүнчө эбегейсиз чоң ыйгарымдыктарга ээ, мамлекеттик түзүмгө таасир эте турган парламент. Парламентте бардык чечимдер кабыл алынат. Жада калса президент дайындай турган аткаруу бийлигинин өкүлдөрү парламенттин макулдугу менен гана болот. Парламент жок деп койсо, президент дайындай алганга укугу жок. Бюджеттин кабыл алынышынан баштап мамлекеттин түзүмүнө чейин. Ушуну аткара албай атышпайбы? Демек, парламент өзгөрүү керек. Мен ойлойм, президент дагы бияк жагын ойлонот болуш керек. Себеби биз көрдүк, бир мандаттуу округтан келген болбойт экен. Эл өкүлдөрүнүн сапатына, анан алардын деңгээлине таасир этет экен. Эгерде партиялык болсо, бара-бара партиялык түзүмгө кайтып келишибиз керек, менин жеке оюмча. Анткени биринчиден жоопкерчилик болот, экинчиден эл сураганга дагы бир тарап болот да. Азыр кимден сурайсыз 90 депутаттын кимден? Өзүнчө округтан келгенде, ал ошол эле округ менен чектелип калып атат да. Ал чыныгы депутаттык милдетти, жоопкерчиликти сезе албай атат. Мисалы, жанагы Самсычынын баласы, эми балдарга тең келгим келбейт, бирок Самсычынын баласы деп азыр эл ичинде айтылып калат атпайбы, аны журналисттер көтөрүп чыкпаңарбы? Жаш бала, жаш жигит өссүн, келечеги алдыда. Бирок парламент өсө турган, окуй турган, үйрөнө турган институт эмес да. Аяка даяр адам келиш керек. Аяка даяр саясатчы келиш керек. Парламенттин ичинде чыныгы мамлекеттин, элдин мүдөөсү каралып, ошол жакта чечилиши керек да. Мамлекеттин тагдыры чечиле турган институтта келип алып 5 жыл окуп, үйрөнө турган мектеп эмес да. Демек, кийин партиялык тизме менен, бирок мажоритардык система менен шайлоо өткөрсөк, аябагандай жакшы болот. Ошондо бир партиядан 90 депутат тизмеси кетсе, ким көп добуш алса, ошо алдыга озуп чыгат да, депутат болот. Бул бир жагы жоопкерчилик партияда болот. Экинчи жагы, партия бул саясий идеологияны алып жүргөн саясий уюм болуш керек. Бирөө оңчул, бирөө солчул. Социалист, коммунист, либерал, демократ деген идеологияны көтөрө турган, алып жүрө турган бул саясий уюм. Ошол уюмдун ичинде идеясына байланган адамдар болот. Сиз мисалы коммунист болсоңуз, мен демократ болсом, экөөбүздүн идеологиябыз туура эмес келип калат. Экөөбүздүн талаша турган нерсебиз дагы мындай күчтүү болот да. Улутчулдар болот деген сыяктуу. Анан ушул саясий идеологиянын тегеретесинде саясий идея менен чогулган топ партияга, парламентке барып, анан ошол жерден талашса, аябай жакшы нерсе. Кыргыз саясатынын өзгөчөлүгү өткөндө бирөө суроо берет да. Бири оппозиция чыгып, кайра бийликке келип, кайра оппозиция чыгып, бири-бирин алмашып берет дейт да. Анткени бизде мындай саясий идеялар жок да. Идеология жок. Классикалык түрдө мисалы ата мекенде бар болчу социалисттик деп. Мына ошондой сыяктуу идеяны алып жүргөн саясий күчтөр жок, саясий уюмдар жок, топтор жок. Эмне кылат? Жеке кызыкчылык үчүн, өзү үчүн гана күрөшүп жүрүп калат. Бүгүн мен бийликти арыптап коеюн. Эртең бийлик кете турган болсо, алсыз болуп баратса, мен оппозиция чыга алайын деген сыяктуу да. Мына ошон үчүн мамлекетте жана талаш тартыш
жеке кызыкчылыктардан чыкпай келет да. Эгерде чын эле саясий идеологиялар болсо, мага жакпайт мунуңар. Бул мисалы конституциялык багыт боюнча биздики президент башкарууда формасы. Бул туура эмес, биз парламенттик башкарууга келишибиз керек деген сыяктуу. Ушундай улуу чоң талаштар болуш керек да. Мисалы либералдар чыгышы керек. Топ, бир уюмга бириккен топ, жалгыз адам эмес да. Сөз эркиндиги болушу керек. Же болбосо ишкерлердин эркиндигин карашыбыз керек деген талаш жүрүш керек бизде. Бизде жеке кызыкчылыктар болот. Ошондо бир күчтүү парламент түзүлөт. Ошондо күчтүү парламент болот. Эсептейсиз, Негизи абсолюттук бийликте, то есть президенттик башкарууда баягы баланс болуш керек да, тең салмактуулук сакталыш керек. Эгерде президент күчтүү болсо, сөзсүз түрдө парламент да күчтүү болуш керек. Парламенттин күчтүүлүгү президентке дагы жардам берет. Азыр сакталып атабы, азыр кандай? Жок дейм, жана апенди парламент болсо каяктан? Президент өзү айтты го. Президент апендиге жооп берди го. Силердин аброюңарды мен түшүргөн жокмун. Өзүңөр өзү түшүрүп атасыңар майда чүйдө масса менен деп. Чын да. Президент эмне деш керек ал апендиге? Жакшы. Ушул акыркы эле мисалы 21-22 жылдан бери болуп жаткан окуялар, саясий окуялар, бул экономикага түздөн түз таасирин тийгизет да, негизи өлкөдөгү окуялар, ошол боюнча айтып берсеңиз. Кыргызстандын ичиндеги саясий өзгөрүүлөр, бурулуштар бул Кыргызстандын экономикасына таасир эткен деле жок. Албетте мен өзүмдүн жеке бир кооптонум бар болчу, эми кандай болуп кетет, указ чыгып, тиги иши кеткенден кийинчи кандай өзгөрүүлөр болот, эч нерсе бул эч кандай таасир да тийгизген жок. Кандай баратса ошондой нукта баратат. Демек, президенттин чечимдери туура болгон, туура багытталган, ошондой кете бериши керек. Муну мен кош колдогонум себеби бул чечимдерди президент өзүнүн чечкиндүүлүгү менен кош бийликтүүлүктү жок кылды да. Анткени абсолюттук бийликтин табиятынын өзү кош бийлик, үй бүлөлүк башкаруу дегенди сиңирбейт. Бул система өзү ушундай. Баягы президенттик башкаруу болгондон кийин бир тизгин, бир чылбыр эки адамдын колунда болбойт, бир гана адамдын колунда болуш керек, жоопкерчилик ал адамда. Эми эгерде дүйнөлүк тенденцияны ала турган болсок, бүгүн дүйнөдө тынч эмес. Анын бири бүгүн дүйнөдө эл аралык уюмдардын иликтөөлөрүндө, байкоолорунда, отчетторунда турат. Бүгүн дүйнөдө 32-33 жеринде дүйнө жүзүндө конфликт бар экен. Ар кандай формада, ар кандай масштабта, бирөөндө чоң, бирөөндө кичи дегендей. Анын ичинде 10 конфликтти өзүнчө бөлүп карап атышат. Дүйнө жүзүндө бул аябай чоң согуштар да. Мисалы, Украина, Россия тиреши, согуш. Жакынкы чыгыштагы аябай чоң чыңалуу, бул Иран, Израиль, Американын согушу. Ошондой эле Африкада биз көп нерсени биле бербейбиз да, Африкада эмне болуп атканынчы. Африкада да аябай кандай таасир талаштын алдында чоң саясий баягы тирештин алдында калган мамлекеттер көп. То есть мурунку Франциянын колониясында жүргөн, Британиянын колониясында болгон, азыркы Кытай кирип атканы, Россиянын кирип атканы, англосаксон мурункудай эле, дүйнө мурункудай эле бөлүнүүдө. Бул классикалык бөлүнүү, бул англосаксондордун таасири, Кытайдын таасири, орустардын таасири, анан батыш мамлекетинин таасири. Мына ушулардын талашы бар. Жалпы жонунан алганда экономиканы сурап калдыңыз. Экономикага чоң таасир берген 4 негизги канал бар дүйнөдө. Бул товардын жүгүрүшү, ушул көз каранды. Бардык дүйнөдөгү 100% товарлар ошондон жүргүлөт. Бул Суэцкий канал, Панамский канал, бул Малакский пролив, анан Ормузский пролив. Ормузский Иран менен АКШ Израилдин согушунда жабылып калды. Ормузский проливте күнүнө согушка чейин 150дөн 200-250ге чейин, 200ге чейин танкер чыкчы да. Бул эмне? Бул Ормузский пролив деген бул кичинекей эле бир булуң. Ал жерден мындай картаны карап көрсөңүз, кызыктуу жагдайда мына жерде Иран болсо, буякта пролив, биягында болсо бүт араб мамлекеттери. Бахрейн, Кувейт, Саудия, Араб Эмираттары. 70-80% нефти ушул Ормузский проливден өтөт. Анын мисалы биякта турган чоң Кытай, Кытайдын бир 70-80% импортталган нефть
Ирандан келет. Немеден Ормузский проливтен келет. ГСМ Ирандан келет. Кытайдын негизги импорттой турган мамлекеттери Иран менен эле неме? Араб мамлекеттери Иран, Россия. Индиянын кыда ошондой. Жабылып калды, дароо башталды. Америкада бүгүн бензин, жалпы күйүүчү май өстү баасы. Дүйнөлүк түзүм өзгөрдү. Бүгүн биз таң калыштуу, айрым учурда түшүнүксүз бир тарыхый бурулушта турабыз да. Бул бурулушту мен экинчи дүйнөлүк согуш менен салыштыргым келет да. Анткени экинчи дүйнөлүк согушта адамдардын жашоосундачы биринчи жолу ушундай чоң кризис болгон. Бул экинчи дүйнөлүк согуш. Тыптыйпыл мамлекеттер жок болуп кеткен, экономика талкаланган, кээ бир жерде баягы нөлдөн эмес минустан башталган да. Мына ошондой башаламандык, хаос башкаруу азыркы учурга келди. Буга чейин эгерде эл аралык институттар, уюмдардын таасири болсо, азыр биринин да таасири жок. Бүгүн мындай бир түшүнүк бар, экономикада, саясатта, укуктук неме деген, негиз деген. То есть күч укугу деген. То есть ким күчтүү болсо мамлекеттерден ошол таасир этет, ошол эрежени киргизет, жетектейт деген нерсе да. Карап көрсөңүз, биякта Россия Украинанын тирешинде толугу менен бир 50ден ашык батыш мамлекеттери, өзүнчө коалиция, баягы мурункудай анта деген сыяктуу да, экинчи дүйнөлүк согуштагыдай. Бирде болсо жакын чыгыш, анан ушунун баарын эске алганда жана каналдар көбү жабыла баштады. Азыр альтернативалык каналдар ачылып башташ керек да. Алар каралып атат. Мисалы, орустар сунуш кылып атат, кытайлар сунуш кылып атат да. Анан ушунун баары Кыргызстанга таасир этпей койбойт. Мен ойлойм, бул инфляция күчөйт, жогорулайт. Мамлекеттердин таасири да жогорулайт. Ар кандай геосаясий тириштер да күчөйт. Мына ушундан улам Кыргызстан дүйнөдө өзүнүн ордун бекемдегенден бекемдеши керек. Классикалык прагматизм деп коет да. Мамлекет башчы классикалык прагматизм менен аз кетип баратат да. Бул мурун билесиз да, бир өзүнчө бир мындай бир аксиома бар болчу да, только бир мамлекет болду деген. Азыр байкасаңыз, андай жок, чыгып баратабыз. Албетте стратегиялык партнерлор бар, каралган. Бирок ошол учурда көп векторлуу жылыштар байкалып атат да. Түндүк түштүк альтернативалуу тиги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан альтернативалык жол. Дүйнөлүк тенденциянын Кыргызстан экономикасына тийгизген таасири. Жакшы жаман жагы бар. Жаман жагына даяр болушубуз керек. Бул айыл чарба коопсуздугу, то есть тамак аш коопсуздугу, айыл чарбаны күчөтүшүбүз керек дегендей. Жана туризм тармагын аябай өнүктүрүшүбүз керек, күчөтүшүбүз керек. Финансовый, логистический, туристический хаб болгонго азыр толук мүмкүнчүлүк бар экен да. Бар. Сөзсүз бар. Биз аябагандай ыңгайлуу жерде, географиялык жактан дагы Евразиянын так ортосунда турабыз. Биягыбыз көл берметибиз, биягыбыз тоо, мукмуш жердебиз. Коопсуз жер. Мына ушуларды азыр ишке ашырып, күчөтүп чакырышыбыз керек да. Буну эске алганда бул экономикалык таасир жакшы. Экинчи, жанагы мен каналдарды бекер айткан жокмун. 4 негизги, 5 бар да. Суэцкий, Панамский канал, Ормузский, Малакский пролив, анан северный тиги орустардын северный путь деп коет. Бизге жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү, 2 чоң трасса ачылып атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул уникалдуу тарыхый жол. Экономикага, мамлекетке таасирин тийгизе турган. Экинчиси, бул темир жол Кытайдан чыгып дүйнөгө чыгып кетет. Анан Каспийский коридор деген бар, транспортный жол. Бул Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистандан Каспийден Европага чыгып кеткен. Мына ушунун баары мүмкүнчүлүк колдонушубуз керек. Өзүңүз тууралуу сурагым келип атат да. Эми сиз ушундай, мисалы, Кемпир-Абад бул чоң сыноо болду да силерге, сиздин үй бүлөңүзгө, жакындарыңыз үчүн. Эми сиздин кадамдарыңыз кандай болот? Эмне менен алектенесиз? Мисалы, жакындарыңыз саясаттан алыстай эле кетчи деген учурлар болуп атабы?
Эми албетте баягы жакындарың сен үчүн сарсанаа болот. Бирок мындай, бул жолду тандап алгандан кийин сен бир гана багытың болуш керек. Бул мамлекет бөлөк мамлекеттик кызмат болду. Мамлекетке болгон кызмат. Кайсы жерде пайдабыз тийсе, кандай пайдабыз тийсе, биз ошол кызматта болобуз. Эми ар дайым эл тарапта, мамлекет тарапта өлкө үчүн кызматыбызды жумшай беребиз. Кандай шартта болот, эми аны убакыт көргөзөт. Демек, мисалы сизге мамлекеттик кызматка барууга мүмкүнчүлүк жаралса же сунуштар түшсө макул болосузбу? Эгерде менин пайдам тийсе өлкө үчүн, эгерде менин чынында эле бир керегим болсо, неге жок? Мисалы, Өрмөкчү Чиркеш жөнүндө көп сөз айтышат да, Текебаев. Өмүрбек Чиркешев эң туура кылды. 30 жыл оппозицияда жүрдү, 30 жыл парламентте отурду. Азыр аткаруу бийлигинин бир бөлүгүндө Германияда элчиликте отурат. Жакшы ишин кылып атат, туура кылып атат. Ар бирибиз мамлекет үчүн, өлкө үчүн өз кызматыбызды көрүшүбүз керек. Кайсы тарап болбосун. Саясатта мындай, көз караштар дал келбей калат, пикирлер келишпей калат. Багыттар туура эмес болуп калат, жолдорун тирешип калат. Бирок определенный бир маселелер менен гана. Жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы баарынан да жогору туруш керек. Президент айтты го теги, бир досум жоготсом 7 миллион досум бар дегенде. Так ошондой эле. Ар бирөөбүз үчүн эл, мамлекет деген алдыда болуш керек. Калган келечек көргөзөт, эми көрөбүз. Жакшы маек болду. Сизге убактыңызды бөлүп атайын келип бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик каалайм. Ушуну менен биздин көчөдө подкастыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Кымбат Турдубекова алып бардым. Политклиниканын YouTube каналына, Facebook баракчасына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.